Бири-бири сыйлайлы. Урматтуу депутаттар, эми бир сөзгө конок бериңиздерчи, урматтуу депутаттар. Бири-бирибизди сыйлайлычы, урматтайлычы. Аз калды, бир 5-10 мүнөт чыдап коелу. Айбек, сен мындай өзүңдү апапака элди капкара кылбагын. Мен ошол жердин кызымын. Мен каршы чыкпайм. Мен айтып атам, биздин токтомдордун күчү болуш керек, аткарылыш керек, реалдуу токтом болуш керек деп атам. Жамандыгы жок да. Атыңыздарды атаган жокмун. Кайсы депутат экенин айткан жокмун. Мен айтып атам. Мен өзүмдүн сөз, жок, мен сиздерди айткан жокмун. Мен атыңыздарды айткан жокмун. Мен айтып атам, урматтуу депутаттар, колдоп берели деп атам. Азыр мен жардамчым Караколдо төрөт үйүндө 1,5 сааттан бери врач жок дейт. Давление 80-23 түшүп калды деп жардамчыбыз мага жөнөттүрүп ошон көзөмөлгө алып коюңузчу. Ушу нере мен бул эч каршы эмесмин. Алып коебуз, макул. Биз мыйзам менен иштейбиз да, кыздар. Биздин документ сапаттуу болуш керек да, жигиттер. Ай, мына азыр бу жерден саясат кылып атпайбы, каршысыңар деп. Ким каршы? Ай, мен күнү түнү баткен деп жүрөм. Бул бала азыр күйүп аткан болсо. Калп эле популизм менен заниматься ете бербесин. Сиз туура айттыңыз, эгер ичинде комплектациясы болсо, депутаттын тез жардам машинесин ала баштайбыз. Мен ошон үчүн эгерде бирөө жарымыңыздарга сөз тийгизе алсам, мен сиздерден кечирим сурайм. Сиз атын айтпадым деп бирөөлөргө ташыргытып сулуучум чык болгондо токтотуңуз. Өзүңүзчө сунуш киргизип 33-чү 34-чы кыл деп турупчу. Андай уят болот. Ар нерсенин өзүнүн этикасы бар. Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, кичине кулак салып коюңуздарчы, бүтүрүп алайлы ушу жумушту. Келиңиздер. Бул токтомду мен колдойм. Негизи Баткен областына Биз урматтуу депутаттар. Бири-бири сыйлайлы. Урматтуу депутаттар, эми бир сөзгө конок бериңиздерчи, урматтуу депутаттар. Бири-бирибизди сыйлайлычы, урматтайлычы. Аз калды, бир 5-10 мүнөт чыдап коелу. Мен сунушум, Марлен Абдырамханович, бул токтомду мен чынында колдойм. Баткен областына биз чын эле көңүлдү бурушубуз керек. Ал жердеги бүтүндөй бүтпөй жаткан, бүтүндөй социалдык объектилердин бардыгын керек болсо тезинен бүтүрүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде биз көрүп атабыз, жылдан жылына ал жерде чек арада жаңжал чыгып, канчадаган биздин жарандарыбыз өмүрү кыйылып атат. Жок дегенде биз ушул жактан жардам берип коелу, ушул токтомду чечим чыгарып берип коелу. Биз Баткен областына бир каршылыгыбызды көрсөтпөй, токтом чыгарып коелу. Өкмөт аткарыла турганын аткара алабыз, аткара албай турганын аткара албайбыз деп эртең бизге жооп келет бул нерсе боюнча. Менин сунушум ушул токтомго сен туура эмес выражение кылып атасың. Ким каршы чыгып атат? Жөн эле өзүңөр эле ачко чогултканды жакшы көрөсүңөр да. Сөздү түшүнбөй эле туруп элечи. Токтомго сунушум, менин токтомго сунушум. Баткен областында, Баткен шаарында, Баткен областында оорукана бар. Областыдагы шаар, областтык жана шаардык оорукана. Урматтуу депутаттар, кегиле бири-бири сыйлайлы, аз мына депутат Алтынбеков жыйынтыктап алсын, анан айтсабыз. Бир жерде. Ал жерде төрөткана экинчи этажда жайланышкан. Мен сунушум, бул жерге 32 объект болсо 33-чү объект кылып, төрөткана өзүнчө бөлүп, бир төрөтканан жаңы төрөткана курулуп ачылышын мен сунуш кылам ушул жерге. Ошонун ПСДсы даярдоо боюнча бул биринчи сунушум. Экинчи сунушум, Боз Адыр аймагы бар. Ал жерде Сох дарыясынан Альчар бабактында сугат суусу бар. Ал жерде насостук станция бар, Кара Токой айылында. Ушул насостук станцияны жаңылап, түздөп, оңдоо менин сунушум. Эмне үчүн дегенде, ал жерде биз ички миграциядагы карашыбыз керек да. Бардыгы эле сугат жер чүйдө болсо чүйгө бардыгыбыз келе бербешибиз керек да. Биз ошо жерде элди кармап калыш үчүн ушундай иш менен камсыз кылышыбыз керек бардыгын. Мектеп менен, оорукана менен, бардыгы менен, бардык тармактарда. Ошон үчүн бул токтомду урматтуу депутаттар келиңиздер, колдоп берели. Өкмөт иштеп өзүнүн жообун берсин. Неме, бир секунда токто, неме. Айбек, сен мындай өзүңдү апапака элди капкара кылбагын. Мен ошол жердин кызымын. Мен каршы чыкпайм. Мен айтып атам, биздин токтомдордун күчү болуш керек, аткарылыш керек, реалдуу токтом болуш керек деп атам. Мен 50 объекти киргизгенге дайыммын. Мен керек болсочу, жок бул айтып атпайбы азыр? Сунушуңду, өзүңдүн сунушуңду айт да. Сен биздин сунушубузга сен каршы чыгып атасың дебестен. Ай, инем, сен дайыма ушинте дегенсиң да. Сен эмне үчүн биз каршы болгон жерибиз жок мында. Каршы болгон жерибиз жок, эй. Токто уксаңар, мыноондо такыр баштала элек, 0-дон баштала турган жумуштар бар экен. Ага өкмөттүн да каржысын карайлы. Ай, 32-ни кайрадан карап чыгалы деп атам мен. Кайрадан Камила Абдразаковна, силердин сунушуңар. Мен сунушумду айттым го, кайрадан.
Жок, Камил Абдыразаковдун сунушту Не, берген. давайте канча объекттер бүткөн жок ошолор бүт баарын эле киргизели. Данияр Эрмекович, Камил Абдыразаковна, мен Жамандыгы жок да. атыңыздарды атаган жокмун. Кайсы депутат экенин айткан жокмун. Мен айтып атам. Мен өзүмдүн сөзүм. Жок, мен сиздерди айткан жокмун. Мен атыңыздарды айткан жокмун. Мен айтып атам. Урматтуу депутаттар, колдоп берейли деп атам. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда ирет менен кете берели. Процедурный айтайынчы. Неме, Данияр Эрмекович, бул жерде бул токтомдуга каршы чыккан эч ким жок. Биз айтып Урматтуу атабыз. депутаттар, тынчтангыла. Биз айтып атабыз. Муну такташайлык. Минфин келсин, өкмөттүн өкүлү келсин. Анан кийин биз өзүңүз башында туруп биз комитеттен каалагандар катышайлык. Баткендин депутаттары катышабы, башкасы катышабы, биз дагы кызыктарбыз. Мисалы үчүн биз Баткендин маселесине эч ким каршы болгонго акысы жок. Биз бардыгыбыз колдойбуз. Бирок реалдуу болсун да. Эгерде 32 объектини киргизе турган болсок, анда каржы министри менен өкмөт кошумча каражат таап келсин, бүт бардыгын киргизе турган кылып турупчу. Анан мындай болгондо мында калыс болойлу дегеним себеби ар бир райондо 10-дон 15тен бүтпөй келаткан топтолу 17, 18, тиги 10-жылдан бери сүрүлүп келаткан, 15-жылдан бери сүрүлүп келаткан объектилер бар. Же туура эмеспи? Ар бир райондо бар 15-20дан бүтпөй келаткан объектилер бар. Ошол сыяктуу эле Баткен облусунда дагы ошол бүтпөгөндөрдү эми тиги президенттин өкүлү губернатор жазып бере коюптур, даярдапчы. Ушуга токтом чыгарып бере койгула. Андай болгондо немедеги биздин бүт кыргыз калган облустардын иштеринин бардыгына басым көрсөткөндөй болуп калат да. Жок, Нарматазим мындай Туура эмес болуп калат. Списокти алабыз. Ошондуктан биз сунушту киргиздик. Бул жерден колдобойм деген эч ким жок. Ар бир статьяны, ар бир тизмени каржы министри менен өкмөт келип зачта кылып берсин. Шуну колдоп койгула, биз ушуга каражат таптык, ушуну киргизебиз деп. Же болбосо биз бардык иштерди токтотуп туруп, ушул 32 объектини киргизебиз, немеден кафуложениянын беренесине киргизип туруп, ошонун эсебинен аткарабыз деген сөздү каржы министри менен өкмөт айтсын. Же туура эмес айтып атамбы? Буга каршы чыккан эч ким жок. Анан орто жолдон ошон үчүн биз сунуш бердик. Буга шашпайлык, себеби кафуложение келип аткан жери жок, перечени, убакыт бар. Ошондуктан эми өкмөт барса өзү өкмөт жолунда чечип келе берсин, алардын чече турган милдети. Биздин тизмебизди деле чечип келе берет алар. Рахмат. Анан орто жолдон Айбек Алтынбекович, сиз атын айтпадым деп бирөөлөргө ташыргытып сулуу чымчык болгондо токтотуңуз. Өзүңүзчө сунуш киргизип 33-чү 34-чы деп турупчу. Андай уят болот. Ар нерсенин өзүнүн этикасы бар. Как раз Дастан Далабаевичтин демесин мен ошону айтып аттым да сага. 444-чү тескеми бар, токтом өкмөттүн ишкерлер боюнча. Чек арадагыларга ишкерлик кылынбасын деген. Анын үчүн токтомду жокко чыгарышыбыз керек деп. Жок, муну алып коебуз, муну алып коебуз. Ушу нере мен бул эч каршы эмесмин. Алып коебуз, макул. Биз мыйзам менен иштейбиз да, кыздар. Бизден документ сапаттуу болуш керек да, жигиттер, ай. Муну азыр бу жерден саясат кылып атпайбы, каршысыңар деп. Ким каршы? Ай, мен күнү түнү Баткен деп жүрөм. Бул бала азыр күйүп аткан болсо. Калп эле популизм менен заниматься ете бербесин. Так что? Рахмат. Реалдуу уксаңар. Уксаңар. Сапаттуу токтом долбоорун алып чыгалы, уят болобуз, ай, 7-чакырылыш. Токтомду билбей туруп анан кийин токтомго каршы токтом долбоорлорун токоган токтотолот. Жок, бул жерде эмнеси каршы экен? Бул жерде эмнеси сапаттуу эмес экен? Баары сапаттуу эле жазылып турат. Мен ушул ишкерлер боюнча айтып атам. Аны алып коебуз дедик кой. Алып коебуз. Мисалы, андан сырткары мына 32-н дагы бүгүн эртең 2 күн убактыбыз бар, карайлы. Аны же бир эле момент мындай эле алып койсок болот. Тизмени кылбай эле биз ошол приграничный объекттерди тез бүтүргүлө деген пунктка алмаштырып коебуз, бүттү, болду. Анан азыр формировкасын жазып коебуз. Мындай нерсе буга чейин комитеттерде болуп эле келген, болот. Эми биз шашып атканыбыздын себеби өкмөт ошол жака барат экен деп атпайбызбы? Эми барганда кичине токтомубузду аткарсын да токтомубузду. Эмнеси жок экен, ооба, аткарсын. Урматтуу депутаттар. Эмнеси жаманысы бар экен? Тизмеден чыгат да жаңжалдын баары. Абдрахманович, кегилимде кылайлы, жумушубузду уланта берели. Ошондуктан Надир Азимовна. Урматтуу министр, жанагы тез жардам машинелери жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошону кайсы жактан алып атасыңар, канча акчага алып атасыңар? Биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинен чыгып аткан
tez жардам машинелерин түз сатып алуу боюнча өкмөттүн токтому менен өзүбүздүн өндүрүштөн пайдаланып алсаңар, сатып алсаңар болбойбу? Бизде оштон куралып атат да тез жардам машинеси германиялык метод мененчи. Надира Азимовна, азыркы кезде мен министр болуп келгенде 237 тез жардам машинесин алдык. Ал дагы биздин өзүбүздүн бюджеттен 30% калганы. Канчадан алдыңыздар ошонун баасын? Ар кандай болот? 38 миң доллардан, эми ичиндеги укомплектование боюнча зависит этет да. Реомобилдер 38 миң долларга келет. И Надира Азимовна, мен эң көп тез жардам машинасын Баткен областына бердим, потому что... Жок, мен баасын эле айтып коюңуз, эң кымбатын канчадан алдыңар? 38ден канчага чейин? 27ден 38 миңге чейин. Ар кайсы, мисалы алсак, Газель деген Россиядан келет. Эң арзаны болсо Өзбекстандан келет. Жок, ички жабдыктары менен германский, немецкий методдор менен бүт куралып аткан өзүбүздүн тез жардам машинесин сатып алсаңар эмнеге болбойт? 34 миң доллардан ошто чыгарып атат да биздин жанагы Каганат Инвест корпорациясы. Надира Азимовна, мен ушуну билбейт экенмин. Азыр бияктан чыккандан кийин оштогу биздин врачтарга звонить этип билип берейин. Эгер арзан болсо биз анда өзүбүздөн чыккан. Жок, оштогу врачтарга звонок кылыштын кереги жок. Мен аны жакшы билемин. Ал тез жардам машинесин бүт өкмөт да билет, элдин бардыгы билет. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн мамлекеттин өндүрүшчүлөрдү, жаратмандарды колдоого албайбыз? Мен ошого таң калам да. Тендер өткөрбөй эле башка жактан акчаны кымбат баага алгандын ордуна өзүбүздүн жаратмандарды колдоп, Кыргыз мамлекетинен чыгып аткан тез жардам машинелерин сатып алып пайдалансак болбойбу? Башкаларга да үлгү болот эле. Биринчи өзүбүздүкүн пайдаланышыбыз керек да. Ушул маселени сиз өкмөттүн деңгээлде көтөрүп чыгып чечсеңер болот ушунучу. Бул бар нерсе да, жок нерсе эмес да. Эгерде биздин өзүбүздүн саламаттык сактоо тармагы буйрутма берип, келишимди түзүп, тендерсиз өзүбүздүн жаратмандардан сатып алган болсо, кандай жакшы болот эле. Рахмат суроосуңарга. Сиз министр болуп туруп тез жардам чыгып атканын билбейм десеңиз таң калып атам мен. Надира Азимовна, мен ачыгын айтсам министр болуп 1 жыл 3 айдан бери ушу Ошто тез жардам машинасы чыгат экенин уккан эмесмин, барган эмесмин, бирок бияктан чыгып туруп азыр далилдеп берем. Бул деген ошол өкмөт менен саламаттык сактоо министрлигинин биздин өзүбүздөгү мамлекеттердин биринчи кезекте мамлекеттин ичиндеги ишкерликти колдобогондук, жаратмандыкты колдобогондук. Анан экинчиден өзүбүздүн бюджеттин акчасыны үнөмдүү, сарамжалдуу пайдаланбагандык болуп эсептелет. Ошону сиз буну мындай серьезный маселе катары өкмөттүк деңгээлде көтөрүңүз. Ал жерде эгерде канча керек боло турган болсо, буйрутма берип, келишим түзүлсө, алар да жанталашып даярдап берет да. Анан сатып алуучу адам болбосо, алар дагы чыгарбайт да. Сунуш катерле, урматтуу Алымкадыр Сабиржанович. Азыр мен жардамчым Караколдо төрөт үйүндө 1,5 сааттан бери врач жок дейт. Давление 80-20 түшүп калды деп жардамчы мага жөнөттүрүп ошон көзөмөлгө алып коюңузчу. Макул. Караколдо төрөт үйүндө айтып атат, алардын ар бирине жооп бербесем мен мүмкүнчүлүгү менен колдонуп сизге сунуш катын карап койсоңуз рахмат. Рахмат. Мына жазылган депутаттар машинасы чыгабы? Бары суроону берип бүтүштү. Аягында мен бир тактоочу эле 2-3 суроом бар. Урматтуу Алымкадыр Сабиржинович. Азыр Данияр Элмекович, азыр мен ошол боюнча азыр чалып биздин координаторумен сурандым. Ал Унан деген биздин ошо депутат Уна. Бирок ал бизге көп эмеси боюнча эметилбейт, келишим келбейт. Бирок сиз туура айттыңыз, эгер ичиндеги комплектациясы болсо, депутаттын тез жардам машинесин ала баштайбыз.